Жүк алғаны келсек, Машка өкөз. Ерте келдиң. 2-де келдиң. Сенин жүгүң саат 4-те даяр болот. Биздин паркинг лот бар. Ошол жака барып күтүп тур дейт. Абдан чоң паркинг лот экен. Тиякта бир трак күтүп турат. Анан биз мына кызыл Машка болуп күтүп турабыз. Ассаламу алейкум достор. Баарыңыздарга Висконсин штатынан чоң салам жолдойм. Biz Arkansas штатына барып келдик. $2000 Арканзаска жүктү жеткиздик. Кайра келатып $2000 Висконсинге жүк алып келдик. Азыр мага диспетчерим чалып бир саат мурун. Жаңы жүк берди. $3000 Нью-Джерси, Бурлингтон деген жерге берди. Почти общий санаганда где-то 1000 майл экен. 1000 майлга $3000 төлөп берип атат. 1 майлы $3 айланып атат. Достор, азыр мен сиздерге бир кызык окуя айтып берейин. Мен 2015-жылы жаңы трак жумушуна киргенде Пенсильвания штатынын Бенсалем деген жери бар. Ошол жактагы украинцтердин компаниясынан баштагам трак жумушун. Ошондо мен Тим деп коет, 2 киши айдайт. Мен ученикмин да, эчтеке билбейм. Анан ошо опытный балдарга кошуп Калифорния штатына барып келчүбүз бир жумада. 2 бала барып келет. Пенсильваниядан Калифорнияга барып, кайра келгени ошо 5 күн болуп калат, кээ бирде 6 күн болуп калат. Ошондо абдан таң калгам. Орус жигиттерге кошком башында. Менин таба турган акчамдан 500 сомду ошол орус жигиттерге берчү. Алардын зарплатасы 1,5 болсо, аларга 2000 кылып берчү дагы, анан мага аз эле акча берип койчу башында. Сен учениксиң, сен акчаңды буларга беребиз, булар сени үйрөтөт деп. Башында бир 2 орус менен иштедим, такыр эчтеке көрсөткөн жок. Ошондо мени үйрөтүп атканда мен айдап баратам, алар болсо спальникке кирип жатып алат. Анан айдап баратсам айтат: "Эй, Алмаз, 20 майлдан кийин мынчанчы экзитте Pilot деген заправка бар. Ошол жака кир" дейт. Же болсо кетип баратсам айтат: "Азыр 15 майлдан кийин Wait Station бар, ошол ачык экен, абайлабайда" дейт. Же болсо мотордун майын алмаштыралы, Speedgo деген бир 18 майлдан кийин мынчанчы экзиттен кир деп коет. Карасам шторка жабык. Анан таң калчумун да, эмнеге? Булар аябай, Американы аябай жаттап алыптыр. Ар бир экзитти билет экен деп таң калчумун. Мага эчтекесин көрсөтчү эмес ошо орус жигиттер. Бензин куйганды да көрсөтчү эмес. Жүк апарганда, жүк алып баягы алганда, бергенде сен тракта отуруп тур, мен өзүм барып келем деп баягы эчтекесин көрсөтчү эмес. Бензин куйганы келгенде сен бар трак стаптын ичин кыдырып кел, биз өзүм эле куюп коем деп ошо ичи таарлык кылып мага бензин куйганды да көрсөтчү эмес. Анан мен кийин ошол украинцтердин компаниясына келип айттым. Мен 2 жума иштедим. 2 орус жигит менен бир жумадан. Болбойт дедим. Мен тапкан акчамды аларга үйрөтө атасыңар, алар мени үйрөтүш керек болчу, эчтеке үйрөтпөй атат десем, анан Өзбекстандан келген жигиттерге кошкондон иш кете баштады. Абдан жакшы жигиттер болчу. Тамак ашты да кенен алышат, бакылдашып, сүйлөшүп барабыз ар кайсы темада. Анан ошолор көп нерсени үйрөттү. Казак, анан өзбек жигиттер абдан жакшы үйрөтүштү. Анан ошондо алар мага бир программаң барбы деди. Анан эмне программа десем, Trackpace деген программа барбы телефонуңда дейт. Жок десем, каткырып күлүшкөн ошондочу. Ой, тракка киргенде обязательно кирип атканда ошо Trackpace'ти жаздырыш керек да телефонуңа. Атайын эйп болот, ошону жаздырып алсаң, Америкадан дагы бүт жолду көрүп турасың, wait station'дерди көрүп турасың, жанагы рестерия, эс алуучу жайларды көрүп турасың, заправкаларды көрүп турасың, Walmart деген магазинди, майдын трактын майын алмаштыра турган Speedgo'ну көрөсүң. Бардык нерсе ошол жакта да. Кайсынысын таап туруп, жолуңан карап туруп, канча майлдан кийин болот, баягы бараткан жолуңдагы wait station'дар ачыкпы, жабыкпы, качан ачылган, качан жабылган, заправкаларды көрсө болот. Pilot, Flying J, Petro, TA деген заправкаларды көрүп,
маалыматтарды алса болот. Канча майлдан кийин болот, бензиндин баасы кандай. Ошон үчүн мен азыр Кыргызстандан, башка мамлекеттерден бул жака келип, жаңы эле келип, анан азыр права алыш жеңил болуп калбадыбы? Хотя бы жөнөкөй права алып, бокс трак айдап, пикап трак айдап жаткан мекендештерге ошо маалымат берген там. Кээ бир мекендештер мага чалып калгандан айтсам, байке бокс трак айдап атам же пикап трак айдап атам дейт. Ушундай тракпестти көчүрүп алдым билесиң, ал эмне деген программа деп билишпейт экен. Ошон үчүн бул жака келатканда эле даярданып, Кыргызстанда болсоңор, Кыргызстандан, Европада болсоңор, Европадан ошо тракпест деген баягы программаны Play Market'тен телефонуңарга көчүрүп алып, азыртадан баягы кичине изучать этип, ичине кирип, кандай иштейт деп кичине биле бериш керек, көрө бериш керек. Кийин Америкага келгенде абдан жардамы тиет. Достор, анда кеттик, кызыл машканын ичине отуралы дагы. Сиздерге ошол тракпест деген жакшынакай программаны көрсөтүп берейин. Силер көчүрүп алыңыздар. Кийин келгенде жардам болот. Анда кеттик, достор. Достор, ушундай кызыл машканын ичине отуралы дагы. Хейтерлерди айтып аткан, байке рулуңуздун сыртындагы чехолду алмаштырып коюңуз деп. Желекти тигинде илип койдуңуз, минтип илип койдуңуз деп. Мейли эми. Хейтерлер негизи сөгүнбөй, бай культурный хейтер болсо түшүнөбүз. Достор, анда мындай кылалы. Мына мен азыр телефонуман сиздерге көрсөткөнгө аракет кылам. Мына тракпесттин знагы моундай көк болуп турбайбы? Мына көрдүңүздөрбү? Тракпест деп жазылып турат. Азыр кичине алыстатып коеюн. Мына. Траккер-пест дейт. Траккер-пест. Мен тракпест деп көнүп алып турмун. Ушундай программаны көчүрөсүздөр. Так, азыр очкини чечип коелу, жакшыраак көрүнүш үчүн. Көздүн баары ооруп бүттү. Жантынбай эле айдап жүрөбүз. Мына тракпестке киргенде, достор, мына Американы полностью көрүп турасыңар. Мына. Америка. United States деп турат. Көрдүңүздөрбү? Американын могу жарымынан күнбатышты көздөй кеткенде, могу Калифорнияны көздөй кеткенде абдан чоң штаттар, көрдүңүздөрбү? Кээ бир штаттарды туурасынан өтүш үчүн эле 700-800 километр айдаш керек. Абдан чоң штаттар. Американын болсо бул капталын көрүп атасыздар. Майда штаттар. Мияктагы бир 3-5 штатты кошкондо күнбатыш жактагы бир штатка тең келип калат. Көрдүңүздөрбү? Монтана кандай аябай чоң штат. Эң кооз штат могу Вашингтон. Мурда Вашингтонго да барчубуз, Калифорнияга да барчубуз. Достор, көрдүңүздөрбү? Мен болсо азыр Чикаганын үстүндө Висконсин деген штатында турам. Көрдүңүздөрбү? Мичиган көлүн көрүп атасыздарбы? Көк болгон Мичиган көлү, бул Чикаго шаары үстүндө турам. Азыр менин 3000дик грузум могу Висконсинден чыгып, могул жерге Нью-Джерси деген штатка барам. Ошо 1000 майл болот экен, $3000 төлөп берип атышат. Достор, мына кайсыл жерде турам? Көк точка болуп турам, Висконсин штатында. Анан деген могул жерде бир кнопка бар. Мына могу кнопканы басканда, ылдый жактан басканда, эмнени каалайсың деп турат. Мына эмнени көргүң келип атат деп. Мына Waystation деп басып койдук. Waystation'ды басканда азыр биз моякты жакындатсак, бүт Waystationdерди көрөбүз. Могулардын баары Waystation. Ар кайсы жолдордогу. Ар бир Waystation'ды карап маалымат алсаңыз болот. Азыр бир Waystation'ды мен ылдый түшөм да, ошол жерде моякта бир Waystation'ды карап койсок, көрдүңүздөрбү? Адреси жазылган. Мына Висконсин, Кеношка деген жерде экен. Мына 3 минута мурун бир баягы трак драйвер өтүп баратып, мына open деп кнопкасын басып коюптур. 10 минут мурун жабык болчу, 21 минут мурун жабык болчу. Азыр биз бирибизге үчүн жардам берип турабыз. Мына open дейт. Open болсо анда абайлаш керек.
Көрдүңүздөрбү? Каалаган жериңиздерде мына бүт вестейшндер ар кайсы көчөлөрдө вестейшндер турат. Например, могу вестейшнди карасак, бул мына close деп турат, жабык дейт. 3 саат мурун жабык экен. Эми азыр деген мындай кылалы, достор. Мен жанагы кнопканы басайын. Могу жердеги кнопканы басып туруп, вестейшнди өчүрөйүн дагы. Мен Pilot деген заправкадан куям да, мына Pilot'ты күйгүздүм. Бу жакта көрүнүштөр, TA деген бар, Loves дегендер бар. Ана жөнөкөй заправкалар бар. Ана мен мына вестейшнди өчүрдүм. Анан мына Pilot деген заправкалардын баары чыгып калды. Мына мен эң жакын заправка кайсы жерде экен? Мына өзүңүздөр көргөндөй, мен могул жерде турам. Мен ылдый түшкөндө, Чикагоны көздөй кеткенде 2 заправка бар экен. Азыр заправкалар жөнүндө маалыматтарды көрөбүз, достор. Мына мен могу заправканы бастым. Мына адреси чыкты. Pilot Travel Center деп чыкты. 72 майлдан кийин экен. 72 майлдан кийин могу кнопканы бассам, уже Google Map'ке кошулуп калып туруп, мен жолумду көрсөтүп берет. Анан бу жакта дагы бир жол басып койсок, ошо маалыматтын баары чыгат. Көрдүңүздөрбү? Мына 3 саат мурун бир трак драйвер ал жакта деген баягы паркинг лотто местолор бар деп, азыр күндүз да. Көрдүңүздөрбү? Жашыл свет күйүп турат. 4 саат мурун дагы бирөө басыптыр. Паркинг лот бар депчи. Келе берсеңер болот, трактарды койсоңор болот деп. Кечкурун малар кызыл болуп күйүп калат. Место жок деп кээ бирөө эметип коет. Мына азыр көрүп атабыз. Солярканын баасы ошол заправкада $5.33 экен, достор. Анан бул жагында да көп маалыматтар бар. Мына 120 трак батат экен. Акча төлөй турган платный 30 паркинг лот бар экен. Мына түнү бою 24 саат иштейт экен. Мына душ 9 душ бар экен. Wi-Fi бар экен. Бул жакта тараза бар экен. Биз да таразага түшүп турабыз да. ATM дейт, наличка акча керек болсо чыгарган жер бар экен. Дөңгөлөк жасаган жер бар экен. Ит, мышык, күчүк гулять этtirген жерлери бар экен. Ландроматы бар экен. Кийим жууп калсаңыздар, ландроматы бар экен. Мыякта болсо ар кандай кагаздар чыгарса болот экен. Мыякта деф бар экен. Тракадагы деф куюлат да. Жим жок экен. Анан факс да бар экен. Мына көрдүңүздөрбү? Ушундай, достор. Ушундай Trackpass деген абдан сонун программа. Мен ылдый жакка да жазып коем. Ошентип көчүрүп алып эметсеңиздер болот. Мына эс алуучу жайлар Рестерия деп коет да. Мен сиздерге ошол жактан көп видео тартып калам го. Мына Рестерияны күйгүзөбүз. Мына күйгүзүп койсом макул. Эмени Pilot деген заправканы өчүрбөй эле коелу. Мына мен могул жерде турам. Көк болуп, ылдый жакка кеткенде мына көктөрдүн баары эс алуучу жайлар. Мен уже билем. Кетип баратканда кайсы Рестерияга кирем деп. Например, могу Рестерияны басып койсом, эс алуучу жайды басып койсом, мына менден 95 майл экен. Эгер могу кнопканы бассам, мага жолду көрсөтө баштайт. Мына достор, эмне болуп калат? Мына мотордун майын алмаштырганга убакыт келип калды. Биз деген могу кнопканы басабыз, например. Кнопканы басып туруп, макул Рестерияны өчүрүп коелу. Мыякта Speed Go азырына. Мен табайын, мына Speed Go деп жазылып турат. Көрдүңүздөрбү? Мына Speed Go'ну басам, кара күйүп калды. Заправканы да өчүрүп салайын. Мына заправканы өчүрүп салайын. Азыр деген бул жакка келип, монда кичирейте баштайм. Азыр болгон Speed Go'лор чыга баштайт Америка боюнча. Көрдүңүздөрбү? Эгер мен майым алмаштырыш керек болсо, эң жакын Speed Go могул жерде экен. Чикагодан ылдый экен. Азыр мен ошо Speed Go'ну басам. 186 майлдан кийин экен. Эгер көк кнопканы бассам, мага жолду көрсөтүп берет. Мына Индианаполиста экен. Мыякта маалыматтар турат. Понедельниктен пятницага чейин, эртең мененки саат 6-дан түнкү 12-ге чейин иштейт экен. Дем алыш күндөрү 8-ден эртең мененки 8-ден кечки 8-ге чейин иштейт экен. Мен бул Speed Go'го эмнеге барам? Мен деген Speed Go'го барганда майды бат эле алмаштырып кетип калам. 1 саат, 1,5 саатта. Эгер TA-ден алмаштырса болот, заправкалардан алмаштырса болот, аларда айтышым мүмкүн 5 сааттан кийин, кээ бирде 10 сааттан кийин, 8 сааттан кийин алмаштырып каласыздар. Көрдүңүздөрбү? Например деген кетип баратып, сиздерге продукту керек болуп калат. Walmart деген жакшы магазин бар да, ошол Walmart'тан кирип, продукту алып алайын десе, трак менен кирсе болот ичинечи. Мына, көрдүңүздөрбү? Эмне деген Walmart бар экен? Карагылачы. Мына мен могул жерде турам. Мына мен жанымда 3 Walmart бар экен. Каалаган Walmart'ты басам. Мына 6
6 майл, 6,5 майл екен почти. 6,5 майл екен. Мына адреси да турат. Мен Walmartқа барам, продуктыларын барын алам. Кейбірде ошол жака жатып, токтотуп, эс алып кетип калышы мүмкүн. Үстүнөн мекендештер сообщение жазып атат. Ошол жака барганда мына могу кнопканы басасыңар. Ана моякта деген жолду көрсөт десеңер, мына азыр мага жолду көрсөтүп берет ошо Walmartка чейин. Кеттик. Көрдүңүздөрбү? Кандай барыш керек? Бирок бул деген жеңил машинага рассчитан. Ошон үчүн деген адресин билип алып, бул жактагы эмеге GPS-ке киргизип туруп барыш керек. Мына азыр мен деген старт дегенди басканда мына жолумду көрсөтүп баштады. 6,5 майл 12 мүнөттө жетесиң деп атат. Мына Volvo дилер деп турат. Volvo дилер. Мен машинамды оңдотуш керек болсо, же бир запчасть салыш керек болсо, мына көрдүңүздөрбү? Мына Volvo дилерлер чыгып калды. Volvo. Мага эң жакын мына могу Volvo'ны бассак, Volvo дилерди бассак, мына 62 майлдан кийин Volvo дилер бар экен. Мына жакта адреси турат. Дагы бир жолу басып койсок, мына информациясы турат. Көрдүңүздөрбү? 62 майлдан кийин мына 94-чү жолдо 308 экзитте Volvo дилер бар экен. Мына абдан сонун программа. Жаңы келип аткан мекендештер ушул программаны көчүрүп алышыңар керек. Бокс трак айдайсыңарбы, же пикап трак айдайсыңарбы, жөнөкөй права менен айдап атышпайбы. Американы полностью кыдырып жүрө бересиңер, адашпайсыңар. Каалаган жериңерден солярка куясыңар, каалаган жериңиздерден уктап эс аласыздар, майыңарды алмаштырасыңар, продукт аласыңар, машинаны оңдотосуңар. Мыякта көп, мен деген четин эле көрсөтүп койдум. Мыякта деген где-то бир керектүү бир 20, 25, 30га жакын керектүү нерселер бар. Абдан чарчап турабыз. Азыр жүк алып алгандан кийин кичине уктап эс алып алыш керек да. Нью-Джерсини көздөй 1000 майл айдап кеттик, достор. Кудай буйрса Нью-Джерсиге жетсек, дагы бир груз алсам, ошондо бир жума болот. Мен четверг күнү жумуш баштагам. Эмки четверг, ушул жуманын четвергине чейин иштесем, бир жума болот. Дагы бир кудай буйрса 2000ге груз алсам, бир 9000ге. Бир жуманын ичинде 9000ге груз алсам, жакшы эле кудай буйрса. Бир 6000ге жакыныраак зарплата чыгат экен, достор. Жакшы, рынок болуп атат эми акырындан. Биздин компанияга рахмат. Даниярга рахмат. Мен диспетчерим. Абдан кой койгон сонун жигит. Достор, кийинки видеого чейин сак саламатта болуңуздар.